Күндөрдүн биринде баласы жетелеген эшекке минип алып, бир карыя шаар аралаган жолдон өтүп калды. Жолдо карап турган бир киши бечара баланын жаш буттары эшекти жетелегени жетишпей калып жатат. Баланын күчү калдыбы? Кандай жалкоо адамсың? Жаш баланы жетелетип, өзүң эшекке минип алыпсың да, деди. Атасы баягы кишинин сөздөрүн жүрөгүнө жакын алып, өзү жерде жөө басып, баласын эшекке мингизип алып, калган жолун улап баратышты. Жолдо дагы бир адам кезикти. Уят эмеспи? Жаш эле болуп алып, эшекке минип алыпсың да, өзүңдү султан сезип. А бечара атаң аркаңдан чуркап келе жатат, деди жанагы жолуккан киши. Айтылган сөздөргө абдан капа болгон бала атасын дагы минүүсүн каалады. Ошентип, экөө тең эшекке минип баратышты. Адамдар кайда эле баратышат? Бул не деген көрүнүш? Деп дагы бир аял сүйлөп жатты. Жаныбарды да ушунча кыйнайт бекен. Бечара эшектин бардык жеринен тер кетип көл шал болуп калыптыр. А бул эки бекерчи диванда олтургандай олтурушканын кара, деп жанагы аял экөөнү урушат. Эч нерсе дебестен, атасы менен баласы экөө тең эшектен түшүп алышып, өздөрү жөө, эшегин жетелеп алышып баратышса, алдынан дагы бир киши чыгып мыскылдап күлө баштайт. Эмнеге силердин эшегиңер эч нерсе кылбайт? Эч бир пайдасы жок. Жок дегенде силерди мингизип алып ташыганы да жарабайт, дейт баягы мыскылдаган адам. Ошондо атасы баласынын желкесине колун коюп, биз эмне кылсак да, кандай чечим кабыл алсак да, биз менен макул болбогон адамдар сөзсүз чыгат. Менин оюмча саякатты кантип улантууну биз өзүбүз чечишибиз керек, деп баласы экөө жолун улантты. Биздин жашообузда да ушундай. Кандай иш жасабайлы, кандай чечим кабыл албайлы, сөзсүз түрдө бизди сындаган, бизди жактырбаган, биздин чечимдерибиз менен макул болбогон адамдар чыга берет. Андыктан айланадагы адамдарга көңүл бурбай, көңүлүбүздү чөктүрбөй, жакын, ишенимдүү адамдарыбыздын кеңештерин угуп, ар бирибиз өз жолубузду уланталы.